Assalamu alaikum жигиттер, көкбөрү ормандары. Мынакей достор, биз Ош шаары Төлөйкөн ат майданындабыз. Жигиттер, биз менен Алай командасынын сайыпкери Калыбек байке буга чейин дагы ынтымак белдүү чоң командаларда сайыпкерлик кылган тажрыйбалуу сайыпкерлерибиздин бири. Калыбек, ассаламу алейкум. Валейкум салам. Кандайсыз? Жакшы. Маанайлар, дайындыктар кандай жүрүп атат, Дайындыктар Калыбек? жакшы. Бул жерге 14-апрелде келгенбиз. Келгенибиздин себеби эртерээк келип аттарды кичине аба ырайына, күндүн ысыктыгына көндүрөлүк деп ошого карата эртерээк келгенбиз. Аттар жакшы, балдардын маанайы жакшы. Но бирок келгенде 1 күн, 2 күн аттар кыйналды. Жол деген жолдо болбой эле биз 2 ашу 3 ашу ашып келдик да. Аттар кыйналды жолдон. Кыйналып келгенде чөп жебей, жем жебей, бул жердин баягы суусуна, абасына көнө албай жакшы эле кыйналды. Ошого жараша биз баягы витаминдерин берип, керектүү нерселерин берип, баардыгын берип, аттарды кайра батыраак өзүнө келтирип алдык да. Баягы орусча айтканда кайра батыраак восстановление кылып алдык. Ошол жагы бизге плюс болду да. Эртерээк келгенибиздин бир жакшы жери баягы жолдон кыйналды, но бизге кыйналып батыраак восстановление кылып бул жактан, эми бул жактан Кудайым жол берсе Баткенге 2,5 саат 3 сааттык жол экен. Бул жактан көп деле кыйынчылык боло бербейт деп ойлойм. Жакшы. Баткенге качан чыгайын деп атасыздар, Калыбек? Баткенге Кудайым жол берсе тең чыгабыз. Ошол жактан дагы бир тренировка кылабыз, буюрса, атты айырдын дагы. Тайгазаны кандай, куругу кандай, баарын биз эле көрүп, аттарды көндүрүп, бир тренировка кылып ошо менен Кудайым жол берсе оюнга чыгабыз. Баракелде. Калыбек, эми бул көч бара түзүлөт деп коет. Эми бул команданын экинчи оюну, сиз сайыпкерлик кылып аткан команданын. Ушул оюнга дайындыктар кандай болду? Эмне өзгөрүүлөр болду аттарда? Бул экинчи биздин команда, Алай командасынын экинчи оюну өткөндөгө караганда бир аз өзгөрүүлөр бар. Аттардан анан балдарды да аябай тактикага үйрөтүп атабыз. Мындай кыл, сен мындай болгондо мындай болот, тигиндей болот деп сен өзүң айткандай бара көч түзүлөт дегенде сразу эле чемпион болуп кетип бербейт да. Балдарды көндүрүш керек, аттарды көндүрүш керек, аттарды жаңылаш керек. Азыр командалардын баардыгы кыйын. Аттардын баары жакшы, бүт командаларда баардык аттар жакшы болуп калды. Балдардын баары мыкты болуп калды. Анысы кандай сразу эле чемпион болуп, сразу эле утуп кете турган убак эмес азыр. Жүрүп ошо такшалып, аттар да келген кезде, балдар да өзүнө келген кезде, анан барып утпаса азыр утуш кыйын. Баардык командалар кыйын, баардык балдар кыйын азыр. Баракелде. Демек, азыр эми сиз баягы көп жылдан бери сайыпкерчилик менен келатасыз алектенип. Мисалы Калыбек, погода алмашканда да, мисалы бир областтан бир өрөөндөн бир өрөөнгө өткөндө ушу аттарга кандай таасирин тийгизет ушул погода? Бир өрөөндөн бир өрөөнгө өткөндө Бишкектен бул жакта деңиз деңгээлинен аябай эле ылдый да, деңиз деңгээлинен ылдый. Бул жактан аттар аябай эле кыйналат, ысыгына, эмесинечи. Бул не то что бул ат эле эмес, кишилер дагы кыйналат да, абасына көнө албай, суусуна көнө албай дегендейчи. Ошол эле атта да болот да. Абасына көнө албайт бир аз. 3-4 күн өзүнө келе албайбыз, суусуна, абасына көнө албай, анан 3-4 күндөн кийин анан адаптация болгондон кийин анан барып жем чөп жеп, өзүнүн ишин жасап баштайт да. 3-4 күнсүз иш болбойт. Кыйналат. Эми ошого баарына дайым болуп, ошол убакта керектүү витаминдерин берип, керектүү нерселерин берип, сууну суусаган кезде бат сугарып дегендей ошондой иштерди жасап отуруп аттарды кайра калыбына эртерээк келтириш керек да. Созбой. Жакшы. Калыбек, демек 100% болбосо да 80% дайым болуп калды буюрса. Кудайым кааласа 100% деп айтыш кыйын. 100% дайымын, 100% балдар дайын, 100% аттар дайын деп айтыш кыйын. Бир 70-80% буюрса аттар дайын, балдар дайын, оюнга дайынбыз. Баракелде. Калыбек, сизге бир суроо да. Ушул эми баягы Көкбөрү жаатында өзүңүз көп жүрүп калдыңыз. Анан өзүңүз уккан болушуңуз керек. Быйыл федерацияда
бир жакшы жагына өзгөрүүлөр болуп атат эрежелер боюнчачы. Сиздин ушул тажрыйбаңызга эске алганда ушул ушу койдуруу, ат салуу жагына кандай баа бердиз ушул эреженин өзгөрүшүнө? Бул азыр эреженин өзгөргөнүнө кайгыргандар да бар, сүйүнгөндөр да бар да. Бирок ошол жана урдурмай, алыстан келип чаап келип койдурмай, анан судья менен айтышмай деген болуп атпайбы? Бирок ошонун баарына каршымын да. Оюн деген муну биз эле жалаң эле биз эмес, бүт дүйнө жүзү көрүп атат. Ошон үчүн баардык тактык болуш керек. Мындай чеберчилик болуш керек, балдардын чеберчилиги. Анан урдурмай азыраак болуш керек. Мен жанагы жаңы кошулган эрежелерге кошулам. Туура эле кошулду. Баракелде. Анан бул жерде сразу эле баардык эле оюнчулар көнүп кетпейт. Ага баягы каршы болуп аткандар да бар, макул болуп аткандар да бар. Анан баягы урдургуч балдар бар, улак кармабай эле жалаң эле урдуруп жүрө турган. Ошолорго минус болуп атат. Анан жана айдын күчтүү командалар бар. Аларга кичине кайгырышып минус болуп атат дегендей. Эми бул жакта плюсу да болуп атат, минусу да болуп атат. Бирөөсү кайгырып атат, бирөөсү сүйүнүп атат. Ар кандай болуп атат да бул жерде. Кайгыруулар да болуп атат, сүйүнүүлөр да болуп атат. Бирок келечекте буюрса жакшы эле беркин берет го дейм. Келечекте буюрса жакшы эмгегин берет деп ойлойбуз. Жана урдурмайларды, айдындерди кичине азыраак болгону, урдурмайлар азыраак болгону бул жакшы эле болот го деп ойлойм. Баракелде. Калыбеке, анда ийгилик каалайбыз буюрса командаңыз менен. Рахмат. Ийгиликке жетип келесиздерби? Рахмат буюрса. Кудайым кааласа.